Күлө билген адам ойлону дагы билет. Күлкү ден соолуктун мүлкү. Күлкүнү жөн эле күлүп койбостон анын дагы тарбиялык мааниси бар. Куйкум сөздөрдү кышкынагандай кынап, өмүрүн кыргыз сатирасына арнап, кезинде Чалкан журналында чейрек кылым эмгектенген Садыр Сарыгулов 80 жашта. Мен драматург кылган Кубанычбек Малик болду. Ал жазуучулар союзунун драматургия сессиясынын башчысы болчу. Анан Аманкул Кутубаев деген болду. Мына ошол кишилер мени драматургия алып келишти да. Алар чоң кишилер аябай мыкты болуп турбайбы. Андан кийинки сатирик эмелер өзүнө эле күн көрүп калды да. Ал кишилер ушунчалык мен жетелеп жүрүп драматург кылышты да. А сатира жанында болсо Эсенгул Ибраев, сатираны Калканбай Ашымбаев, ушулар мени сатирик кылышты да. Эмгек адамды жараткан деп сатиралык жазуучу драматург Садыр Сарыгулов Актала районундагы Баятова кыштагында туулган. Бул ата мекенде согуш башталганча жарык дүйнөгө келип, эл катары сабатын жоюп, билим алууга аракеттенет. 1963 жылы Каракол шаарындагы пединституттун орус тили жана адабият факультетин артыкчылык менен бүтүрөт. Эмгек жолун Кара Кужур өрөөнүндө мугалим, Нарын педагогикалык окуу жайында мугалим, мамлекеттик теле радио компаниясында редактор жана Чалкан журналында жооптуу кызматтарда эмгектенген. Ошо Акталада чоң жазуучулар болчу. Шүкүрбек Бейшеналиев, Тоголок Молдо, Молдо Басан дегендер барса. Анан ал келгенде элтимде Кудай келгендей тосуп алчу да. Анан мен ойлоп калчумун, бул жазуучу деген жакшы турбайбы? Жазуучу болуш керек экен деп ой пайда болгон да. Анан бул гения деген жанакы кандагы ата энеден калат турбайбы? Менин апам туубаса сатирик, туубаса юморист киши болчу да. Анан ошо кишинин гениясы мага жуккан экен. Анан келип эле бул Чалканга орношуп калдым. Чалканда жана Кутманды күн деген бар болчу да. Анан ошо Кутманды күндү мен даярдачумун. СКнын секретарын Ротари баштап укчу да. Биринчи күнү жүрөк түгүлдөп турчу. Айланайын, эмне замечание болор экен деп. Анан аякта бир 6-7 жыл иштештик. Андан эле Чалкандын кызматчылары келип эле, "Ой Садыр, сен иштей турган жериң радио эмес. Жүр Чалкан" деп. Анан чындыгында жазуучу болуш үчүн турмуш көрүш керек да. Анан келип эле Чалканда иштеп калдым. Анан Чалканда ошо 4 жыл 5 жыл жөнүндө жүрдүм да. Андан кийин кокуй. Мен чоң чыгарма жазышым керек эмес деп жалган дүйнө деген сатиралык роман жаздым. Сатиранын бир жагдайы күлкү болгондугу менен негизги максаты күлкү аркылуу адамдарды туура мамиле кылууга, коомдогу терс көрүнүштөрдү ачуу сөздөр менен бере алгандыгында. Бул жатта Садыр Сарыгулов кыргыз сатирасында орду бар сүрөткер. Анын алгачкы кыты китеби 1974 жылы жарык көрүп, ошондон бери Тогуз-Торо баяндары, Мундузга шиш, Көкбет, Куу дөңгөч, Чуу кыйкырык, Ыркыраков чыркырак аттуу китептери жарык көрүп, Алдын Нары музыкалдуу драма театрында коюлган. 82 жылы мен Көкбет деген пьесам коюп калды. Көкбет же жинди арылап коет да. Анан эмелден беришти, Москвадан жакшынакай белый ворона деп беришти. Кыйын да та. Билет сатылып баары кеткен да. Пожарныйдын начальниги пьеса коюлбайт деп туруп, бекитип туруп, эмеге Казарманга кетип калыптыр. Анан мен чуркап эле Акмаликке жеттим. Акмалик биринчи секретарь Акталакта. Анан ал эмеге Жейналиевге чалды. Жейналиев болсо милициянын башчысы болчу. Ал киши айтты, мен унчукпайды койдура бергиле. Мен ошол жерге бир пожарный машинаны коюп туруп элди чакырам деди. Эски театр бар болчу да. Анан эски театрга жарымынан келип туруп өчүп калды. Эртеси Акмалиев айтты, "Садыр, көрдүңбү? Senin düşmanında, tuğanında düşman köp dedi. Sen özü tasa жүргөндүгү için bilmeye etasın. Düştükçe arslan bak жөнүндө Куу дөңгөч деген
пьеса жазсам. Кезинде Садыр Сарыгуловдун сатиралары кутмандуу болсун таңгар менен радио аркылуу жалпы журттун сүймөнчүлүктүү уктуруусуна айланып, фейлетон юморлору Россиянын Крокодил журналына жарыяланып турган. Анын жазган сатиралары орус, казак, украин, белорус, өзбек, тажик, грузин тилдерине которулган. Ага белгилүү философтор кыргыз сатирасынын тирүү классиги деп баа беришкен. Арабаңыз кутман, кураңыз кут болсун. Садыр Сарыгулов.